Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз силер менен 9 класстын кыргыз тилин өтөбүз. Сабагыбызды баштаардан мурда өзүбүзгө жагымдуу маанай тартуулап алалы. Жогорудагы сүрөттөрүбүздү карап, ар кимибиз өзүбүзгө өзүбүз жылмаюу тартуулайбыз. Сабагыбыздын темасы тике жана кыйыр сөз. Сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк максатта окуучулар тике жана кыйыр сөз тууралуу жаңы маалымат алышат жана бөтөн сөзгө тыныш белгилерин туура коюп жазууну билишет. Өнүктүрүүчүлүк максатта окуучулар тике сөздү кыйыр сөзгө айландыруу аркылуу сынчыл ой жүгүртүүгө, өз оюн эркин жеткиликтүү айтууга машыгышат, сөз байлыгын өстүрүшөт. Тарбиялык максатта окуучулар тике сөздү кыйыр сөзгө, кыйыр сөздү тике сөзгө айландырып, өз кебинде колдонууга көнүгүшөт. Өткөн сабакта биз төл жана бөтөн сөздү өткөнбүз. Балдар, кандай сөздү бөтөн сөз деп айтабыз? Кепте кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз деп аталат. Мисалы, күндө да бар кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт деген экен Сократ. Биз бөтөн сөздү табабыз. Бул жерде бөтөн сөз күндө да бар кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт деген сүйлөм Сократтын сөзү. Деген экен Сократ деген сүйлөм бул биздин сөзүбүз төл сөз болот. Кепте бөтөн сөздүн колдонулушу айтыла турган ойдун ар түрдүү жагдайларына байланыштуу ар кандай мүнөздө болот. Биринчи мисалды карайлы. Элибизде баатыр согушта акыл ачуу келгенде, дос зарылдыкта сыналат деген нуска бар. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Баатырдын согушта акылдын ачуу келгенде, достуктун зарылдыкта сыналары жөнүндө нуска кеп элибизде кылымдан айтылып келе жатат. Бөтөн сөздүн колдонулушундагы мына ушул сыяктуу өзгөчөлүктөргө байланыштуу ал тике жана кыйыр сөз деп экиге бөлүнөт. Тике жана кыйыр сөз биздин оозеки жана жазуу кебибизде кеңири колдонулат. Башка бирөөнүн сөзүн өзүнүн сөздүк тутуму жана грамматикалык түзүлүшү боюнча эч өзгөрүүсүз ошол калыбында колдонулган бөтөн сөздүн бир түрү тике сөз деп аталат. Тике сөзгө мисал: акылмандан илим деген эмне деп сураганда, адамдарды ажырата билүү деп жооп бериптир. Ал эми жакшылык деген эмне деп сураганда, адамдын атын урматтоо дептир. Тике сөздү өз калыбында сактоо,
аны төл сөз менен байланыштыруу үчүн деп, дейт, дептир, деген экен, деген сыяктуу эйтиш сөздөр колдонулат. Тике сөз дайыма эле эч өзгөртүүсүз колдонула бербейт. Айрым учурларда аны айтуучу же жазуучу өзү тарабынан кошумчалап өзгөртүп, бирок негизги маанисинен анча алыстабай колдонулушу мүмкүн. Мисалы, элибизде жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макал бар. Бул тике сөз болду. Эми биз тике сөздү кыйыр сөзгө айландырабыз. Тике сөздө бөтөн сөздүн тыныш белгилери сакталып жазылат. Ал эми кыйыр сөзгө айландырганда бөтөн сөз биздин сөзүбүзгө, башкача айтканда төл сөзүбүзгө кошулуп айтылат. Карайбыз. Жигитке 70 өнөр аздык кылары элибизде кеңири айтылып келет. Демек, тике сөздүн алгачкы грамматикалык түзүлүшү, лексикалык курамы жагынан айрым бир өзгөрүүлөргө учурап, бирок андагы негизги мазмун сакталуу менен айтылса, кыйыр сөз деп аталат. Тапшырма. Китебиңердин 208 бетиндеги 230 көнүгүүнү аткарасыңар. Бышыктоо. Кыйыр сөздү тапкыла. А. Быйыл кыш катуураак болот. Б. Асмандагы ак кууну карачы. В. Атам мага быйыл тай сатып берерин айтты. Г. Кызга кыр күйдөн тыюу. Туура, балдар. Бул жерде кыйыр сөз В вариантында. Атам мага быйыл тай сатып берерин айтты. Үйгө тапшырма. 209 беттеги 232 көнүгүүнү аткарып келесиңер. Көңүл бургандарыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла, балдар.